Биздин көрсөтүүгө ар дайым коноктор келет. Дал ошол коноктор аркылуу сиздердин маанайыңыздарды, көңүлүңүздөрдү көтөрүп келебиз. Азыр биздин студиябызда отурган меймандар жакшы бир чыгарма менен көрсөтүүнү баштап берсин. Андан соң мен сиздерди тааныштырам. Баракелде, рахмат баарыңыздарга. Ийгилик, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда отурган меймандарды мен сиздер менен тааныштырайын. Бүгүн бизге Болуш Мадазимов атындагы Балдар музыкалык мектебинин алдында түзүлгөн Кыргыз эл аспаптар фольклордук тобу бүгүн бизде мейманда. Буга чейин биздин студиябызга эжекебиз, мынакей дал ушул мектептин жетекчиси Боронбаева Гүлбара эжекебиз студиябызга келгенде айтты эле, биздин мектептин алдында түзүлгөн атайын Кыргыз эл аспаптар тобунан түзүлгөн топ бар деди эле. Атайын дал ошол топту бүгүн биздин студиябызга алып келиңиз деп биз сунуш айттык эле. Бүгүн биздин студиябызда мейманда отурушат. Биздин студиябызга куш келипсиздер. Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер менен эфир аркылуу жүз көрүшүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Мынакей жогоруда айтып өттүм, Гүлбара эжеке дал ушул Болуш Мадазимов атындагы Балдар музыкалык мектебинин жетекчиси болосуз өзүңүз. Келиңиз, сөздү баштап бериңиз. Бүгүн биздин студиябызга алып келген дал ушул топтун тарых таржымалы, дал ушул топтогу биздин татынакай кыздар, балдар, булардын баардыгы дал ушул Болуш Мадазимов атындагы Балдар музыкалык мектебинин мугалимдери. Саламатсыздарбы? Ороз айларыңыздар кут болсун баарыңыздарга. Бул топ жөнүндө айтып бербейсизби бизге? Биздин эми Балдар музыкалык мектебинде Кыргыз эл аспаптар бөлүмү боюнча уюшулуп чыгармаларды ойноп жүргөнүбүзгө 4 жыл болуп калды. Негизинен эми жакшы бүт бардыгы мугалимдер, анан окуучулардан кошобуз, баягы алдыңкы окуучулардан кошобуз. Бардыгы музыкалык билими бар, музыкалык окуу жайды бүткөн улан кыздар. Өзүбүздө ошо аккордеон, негизинен орус эл аспаптар бөлүмүндө, анан кыргыз эл аспаптар бөлүмүндө иштеген мугалимдерден түзүлгөн топ. Негизи бул мектеп кайсыл жер деп кээ бир биздин телекөрүүчүлөрүбүздө суроо жаралышы мүмкүн. Кара Суу шаардыгы Балдар музыкалык мектеби. Өзү райондук болуп айтылат биздики. Статус райондук Балдар музыкалык мектеби, бирок шаарда. Кара Суу шаарында турабыз да. Канча мугалим бар сиздердин мектебиңизде? Бизде 17 мугалим бар. 110 окуучубуз бар. Жакшы. Рахмат. Бүгүн биздин студиябызга келген татынакай мугалимдерди, агайларды дагы кепке тарткым келип турат. Биз талантты жакшы тааныйбыз. Таланттын өнөрүн биз жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө бир нече ирет көрсөткөнбүз. Талант кел өзүң жөнүндө, анан дал ушул мектепте иштеп атканың жөнүндө эки ооз сөз угалы. Саламатсыздарбы? Мен Алзумаликов Талант, буга чейин эле келип жүргөм. Негизи иштегениме меники 1 жыл болду, буюрса 1 жыл болуп калды. Буюрса жакшы эжекелер менен тил табышып иштеп атабыз. Коллектив жакшы, бирибизди түшүнөт, жакшы. Кылабыз.
негизи бул жака келишим эжекелер чакырган, кундуз эжеке чакырып, ошонун арты менен келип, буюрса иштеп атабыз. Шакирттериң жөнүндө айтып бербейсиңби? Шакирттерим аркамда келетишат, алды бүтүштү, азыр 2 окуучуну бүтүрдүм быйылкы жыл нерсе менен. Буюрса дагы кийинки жылга дагы колдон келсе алып келген аракет кылам. Жакшы, рахмат. Биз ар дайым айтчубуз, талант өнөрлүү жигит. Дал ушул өнөрүңдү сөзсүз түрдө шакирт тарбиялап, шакирттерге дагы үйрөт деп, өзүнүн дагы мыкты устаттары бар. Дал ошол мыкты устаттардан комуздун сырларын, дал ушул комузда чертилчү күүлөрдү үйрөндү дегендей. Анан эми келиңиздер ушул 1 сааттын аралыгында Кыргыз эл аспаптар тобунан түзүлгөн дал ушул фольклордук топтун чыгармаларынын баардыгын биз жалпы теле көрүүчүлөргө тартуулаганга аракет жасайлы. Атайын программа түзүп даярданып келдиңиздер да, келиңиз. Биз азыр элдик бир сардал кызды ошо фольклор топ менен аткарып берсек, Айбектин аткаруусунда. Ак сардал кыз, сен да жалгыз, мен жалгыз, берейин десем алтан кыз, ей бере албадым сардал кыз. Өттүгүңдүн өкчөсү кылдан беккен сардал кыз, экөөбүздүн ортобуз, ей зындан беккен сардал кыз. Өттүгүңдүн өкчөсү кылдан беккен сардал кыз, экөөбүздүн ортобуз, зындан беккен сардал кыз. Көк боз аттын буйругу да күмүш десем кылга окшойт, экөөбүздүн ортобуз, эй күнчүлүк десем майга окшойт. Ак боз аттын буйругу алтын десем кылга окшойт, экөөбүздүн ортобуз, эй айчылык десем жылга окшойт. Ак боз аттын буйругу алтын десем кылга окшойт, экөөбүздүн ортобуз, айчылык десем жылга окшойт. Көгө көзүн кубалап, мен Олукхандын сардал кыз, көк белестин жанынан, эй Жолукхандын сардал кыз. Акка сулуу булактан Олукхандын сардал кыз, ак белестин жанынан, эй Жолукхандын сардал кыз. Агы көзүн кубалап, Олукхандын сардал кыз, ак белестин жанынан, Жолукхандын сардал кыз. Кашка сулуу булактан ай суу аласың сардал кыз, карабаган оюн катардай, эй чууп аласың сардал кыз. Ак мөңгүлү дайрадан суу аласың сардал кыз, ашыктыгын бансайын, эй бура аласың сардал кыз. Ак мөңгүлү дайрадан суу аласың сардал кыз, ашыктыгын бансайын, бура аласың сардал кыз. Ашыктыгын бансайын, бура аласың сардал кыз, сардал кыз. Ийгилик, чыгарманчылык ийгилик. Айбекти да кепке тарткым келип турат. Айбек, аккордеонду канча жашыңдан баштап үйрөндүң? Аккордеонду 2011-жылдан бери ойноп келем. 9-классты бүткөндөн тартып. Бул топтун кандай ийгиликтери бар, Гүлбир эжеке? Биз райондук иш-чараларга, музыкалык мектептердин арасында өткөн фестивалдарга, конкурстарга катышып жүрөбүз. Областтык иш-чараларга катышабыз көбүнчө. Ошол ийгиликтер. Жакшы. Бул топту түзүүнүндө эле өзүнүн бир максаттары болуш керек, атайын, мугалимдерден болгондо дагы. Биз дагы эми өзүбүз Кыргыздын ушу ыр күүлөрүн фольклордук топ менен аткарайлы, уюштурайлы деп ушул музыкалык мектептин мугалимдеринен түзгөнбүз. Анан бизде баягы мугалимдер кээ биркилер алмашып калат, ошон үчүн аябай жаш коллектив болуп калды. Негизинен бир эжелер бар эле, иштен кетишти, пенсияга чыгып кетишти. Азыр эми мугалимдердин тобу жаштардан түзүлдү. Окуу жайды жаңыдан гана бүткөндөрдөн, көрүп эле мен окуучуларыңызды алып келип алдыңызбы десем айттыңыз го, булардын баардыгы мугалимдер дедиңиз. Анан бул өзүбүздөн музыкалык мектепти бүтүп, кайра музыкалык окуу жайга барып бүтүп, Айбек келген, бул Кундуз деген кызыбыз. Баардыгы музыкалык мектепти бүтүшүп, кайра музыкалык окуу жайларга барып, өзүбүзгө кадр болуп келип иштеп аткандар.
Жакшы. Рахмат. Дагы бир чыгарма ойноңуздар, Кайсыл чыгарманы ойнойсуздар гана? Жүрөгүмдөн ойнойлу. Талант сен аткарында. Анда азыр Атай Ойгонбаев атабыздын Актамак Көктамак деген көсүн аткарып берейин. Кана Бул таланттын. негизи тарыхын айтып келсек, бул өзү Ниязалы атабыздын көсү болгон да. Ниязалы атабыз анан кийин ал эми колунда жок мындай жөнөкөй эле адам болгон да. Анан Атай атабыз барып комуз үйрөнүп, анан кийин канча да жыл ал жерде үйрөнөт да Ниязалы атабыздан. Үйрөнүп анан кийин кетерде баягы айтат да Ниязалы атабыз, сага берерге менин атым жок же мындай көп жылкым жок дейт да. Ошого анан сага ушу белек болуп калсын деп Актамак Көктамак деген ушу көмө берейин дейт да. Ниязалы атабыз. Ниязалы атабыз Атай атабызга берип, ошондон кийин анан Атай Ойгонбаев атабыздын көсү болуп. Негизи Ниязалы атабыз Бирок отурбайбы? негизи Ниязалы атабыздын көсү. Тарыхы кызык, Буну черткенде эки чымчыктын немеси болуп черткен экен да. Бири менен сайрашы, Актамак аялы, Көктамак күйөөсү, баягы Актамак аялы бул таластан күйөөсү таластан болуп, Актамак аялы аксы жергесинен болот да. Таласта эч нерсе өспөйт экен, бас аксы бар айыл, аксы да ысык, мөмө жемиштер да жакшы болот. Ошол жакка барайлы десе күйөөсү жок, бул жер мен Манас атамдын жери, Манас атамдын жерине эч жакка кетпейм деп. чымчыктардын сүйлөшүүсү, Сүйлөшү. Ошентип жүрүп, кел анда сайрашалы деп экөө макул болуп, бир топко чейин сайрашат. Чынар теректин башына түшүп, мындай болуп, ошентип сайрашып атып, анан кийин акыры аял утолот дагы аксыга келет экен, алып келет экен. Көктамакты аксыга алып келген, Ошонун Кана. тарыхы негизи ушундай.
ошентип актамак жеңди. Ошентип актамак жеңди. Талант, аты дагы талант, өзү дагы таланттуу жигит. Албетте эми комузда кол ойнотконуңду карап отуруп, айрым бир теле көрүүчүлөр бул жигиттин устаты ким болду экен дегендер болушу мүмкүн да. Устатты айта кетпесек болбойт. Мен негизи 5-6 класста окуп жүргөндө мектепке Данияр деген агайыбыз келген. Ошодон Кайсыл жерден биттиң? өзүм Жалал Абадтан болом. Жалал Абад Сызак районуна караштуу Ынтымак деген айылда. Ошол жерде Данияр деген агай келип, бирок бир Демек ал жерде балдар музыкалык мектеби барбы? Жок, мектепке келген. Өзүңөрдүн мектебиңер, мектепке келип, кошумча комуздан дагы кичине билген үчүн агайдан үйрөнүп жүрдүк. Кийин агайыбыз иштен чыгып кетип, Станкулова Фарида деген эжекеден үйрөнүп жүрдүк. Ал жерде бүткөндөн кийин Бишкекте 2 жылдай жүрдүк. Бишкекте ал жакта көптөгөн комузчулардан үйрөндүк. Закирбек деген агайыбыз бар, алар кимдер тааныбайт. Самара Токтакунова эжекебиз, алардан үйрөнүп жүрдүк. Андан кийин былтыр 2-3 жыл мурда Бишкектен Ошко келип, Ниязал музыкалык окуу жайда тапшырып, азыр ал жерде Гүлпер деген эжекеде окутабыз. 5-класстан бери колуңда комуз, Буюрса. Мынакей өзүң окшоп, азыр бүгүнкү күндө өзүңдүн да окуучуларың бар. Бүгүнкү күндө Болуш Мадазимов атындагы балдар музыкалык мектебинде комуздан сабак берип атасың дегендей окуучулар бар. Дал ошол окуучуларың дагы Кудай буйрса сенин изиңден бассын, Сендей таланттуу жигиттердин катарында улуктасын. Айбекти да кепке тарткым келип турат. Айбек дагы эң таланттуу эр азаматтардын бири. Дал ушундай таланттуу жигиттердин, таланттуу кыздардын баардыгын сиз өзүңүздөрдү мынакей Болуш Мадазимов атындагы балдар музыкалык мектебине чогултуп, балдарга билим бердирип атканыңыздардын өзү да бир чоң эмгек. Бул дагы булардын артынан дагы ушуларды көрүп, агайлардай, эжекелердей болой деп таланттуу жаштар чыксын деген тилегиңиздер, аны биз байкап турабыз, баамдап турабыз. Мен Айбекке ар дайым сурайм, Айбек, сенде өнөр бар, талант бар, бирок ушул райондун деңгээлинде жүрүү сен үчүн бир аз тардык кылса керек. Бир чоңураак бир масштабка, республикага, филармонияларда, мисалы керек болсо борборго барып эмгектенсең деле сенде бир талант, өнөр бар деп ар дайым сунуштап айтып келем. Бул иретте дагы айткым келип турат, сурагым келип турат, балким ойлору өзгөрдү, Жок, рахмат. Мындай өнөр менен баарыбыз эле борборго кетип калсак деле болбойт. Биз деген районду өнүктүрүшүбүз керек, айыл аймактарыбызды өнүктүрүшүбүз керек. Баардыгы айылдан башталат, Баары айылдан башталат. Буюрса ошол ниет менен гана жумушка киргем. Ошол салымыбызды кошойлу, районубузду, шаарыбызды өнүктүрөйлү. Андан соң астан секин чыгабыз деген ниеттерим гана болгон. Ар дайым Кудай жооп. Эми таланттуу деп аябай мактап даңктап атам, айрым көрүүчүлөр өнөрүн көрөйлү дегендер бардыр, бир чыгарма аткарып берейин, Рахмат, анда Сүйкүм элес деген чыгарманы аткарып берейин. Азыр сен алысасың менден узак, арадан өтсө дагы канча убак, элесиңе сен кетпей туруп алдың, жүрөгүмө салдың эле кандай тузак, элесиңе сен кетпей туруп алдың, жүрөгүмө салдың эле кандай тузак. Жазылып бактысына талайына, кабылдың кандай жандың маңдайына, сүйдүрүп жүргөнүңдү сезинбекен, элесиңди тумар кылып жүргөнүмдү, сүйдүрүп жүргөнүңдү сезинбекен, элесиңди тумар кылып жүргөнүмдү. Сезимди соротомун, уnuттум деп,
бирок чындыгында андай эмес. Мен сенден үмүтүмдүсүм дагы, жүрөгүмдө жашай бере сүйкүм элес. Мен сенден үмүтүмдүсүм дагы, жүрөгүмдө жашай бере сүйкүм элес. Жашай бере сүйкүм элес. Ай баракелде. Рахмат. Ийгилик. Кундузду да кепке тарткым келип турат. Кундуз кел, өзүң жөнүндө айтып берчи бизге. Ушул мектепте канча жылдан бери эмгектенип атасың? Сен саламатсыздарбы? Мен бул мектепке 5-классымдан барганмын. 5-классымда ошол азыркы мектебибиздин директору Буронбаева Гүлбаречкеде билим алгам. 5-класстан бери комуз ойноп келе жатам. Ал жерди бүткөндөн кийин 2015-жылы Ниязов атындагы музыкалык окуучуны тапшырганмын. Ал жерди бүтүп, ал жерде 3 курста окуп жүргөндө кайра эле ушул ишкенин колуна келип иштеп калдым. Азыркы убакта Ош мамлекеттик университетиндеги искусство факультетинде 2-курста окуйм. Жакшы. Рахмат. Келиңиздер. Дагы бир даярдап келген чыгармаңыздардан ойнотоюн, Кайсыл чыгарманы ойнойсуздар? Даярсыздарбы жеке? Биздин Маккамова Роза деген вокалистка кызыбыз бар, өзү Күрөңкеевди бүтүп келген. Ошо фольклор топтун аткаруусунда жүрөгүмдөн деген ырды аткарып берсе. Kaçacağım altın ey özünü da Sal menin oy sözümü Kat menin sizge ey Çiberim ay yüreğimden oy Рахмат, ийгилик барыңыздарга. Гүлбара эжеке, сиздер эмгектенген мектепте бул иретте мугалимдер келди. Мугалимдер үчүн кандай шарттар каралган? Мугалимдер үчүн эми негизги шарт инструменттер болуш керек. Бизде музыкалык мектептер үчүн атайын балдарды, таланттуу балдарга аспаптарды үйрөтүү да биздин максат. Ошон үчүн музыкалык инструменттер бардыгы жетиштүү. Ар бир класста бирден фортепиано бар, анан тандаган инструменттер бар. Бардык инструменттер жетиштүү. Класстарыбыз жакшы ремонттолгон, азыркы талапка жооп берет. Жарык, жылуу кышында, жайында салкын. Жайында эсалга чыгасыздарбы мектеп? Эми мектептер сыяктуу бизде деле. Мугалимдерибиз 48 күнгө
мугалимдер эле эс алууга чыгышат, эмгек өргүсүнө чыгышат. Кайра сентябрдан бизде деле окуу башталат. Ошол мектептер сыяктуу. Канча жыл окуйт окуучулар? Бизде комуз, аккордеон, орус эл аспаптары, кыргыз эл аспаптар бөлүмдөрүндө 5 жыл окушат. Анан фортепиано бөлүмүндө 7 жыл окушат окуучулар. Жакшы. Рахмат. Жогоруда Тургунбаев Абдыманап деген агабыз отурат. Бизге бир чыгарма ойноп бериңиз, келиңиз. Кайсыл чыгарманы ойноп бересиз? Келиңиз айтып, бизге ойноп бериңиз. Мен азыр ушу Чопо-Чорда Саид Бекмуратов Паризат деген чыгармасын аткарып берейин. Ушу мектебибизде ошо кишинин атын экен. Ошо чыгарманы угуп коюңуздар. Рахмат агай, ийгилик каалайбыз. Негизи балдар көбүрөөк окуучулар кайсыл аспаптарды ойношот? Улуттук комузда көп окушат азыр эми. Комузда, анан аккордеонго кызыккан Комузда, аккордеондо. Талантка кайрадан кезек беребиз. Тарыхы кызык, күүлөрдөн дагы бирди ойноп, тарыхын айтып, бизди кызыктырып, мынакей буга чейин Актамак, Көктамак күүсүнүн тарыхын да билип алдык. Азыр Нияз Алатабыздын кайра Кер толго деген чыгармасын аткарып берейин. Бул кер толгодо негизи бул кер толгонун бир 10га жакын түрү бар да. Бирок бардыгы тарыхында да. Бирок бардыгынын эле маңызы, мазмуну бир эле бул аттын жүрүшү, аттын чуркашы, ошол атты баяндалган чыгарма да. Ошол кер толго деген чыгармасын аткарып беришет.
баракелде. Кандай пландар бар келечекке? Келечекке буюрса бул жакты бүтүп алып Бишкекке барып консерваторияны аяктап буюрса Закирбек агайлардын ордун басабыз деген. Окуучуларың кантет анда сен кетип калсаң? Окуучулар кийинки билбейм. Жакшы. Рахмат. Үй бүлөдө кимдер комуз чертет талант? Негизи биздин үй бүлөдө эч ким комуз чертпейт. Бир гана сен. Мен атам жактан деле, апам жактан деле сураштырып келсек, эч ким черткен эмес экен. Бул Бирок комузга ким кызыктырды? Атаңызбы, апаңызбы? Негизи комузга мен өзүм эле кызыгып эле ушундай агай келиптер окусам, окуйын деп атам деле үйдөгүлөр айтып өзүм эле баштагам. Жакшы, рахмат. Айбек, бир чыгарма ырдайбыз, Шаңдуу чыгармалардан бир чыгарма аткаралы. Анда эмесе Жолдошбек Мамажанов Алма гүлү аттуу чыгармасы болсун. Канча ирет аппак болуп алма гүлүм, канча ирет курап түштү гүлдүн бүрүм. Калган дейм ал гүлдөрдүн далдасында, кыз жандап жүргөн кезим кече гана. Kız jandap жүргөн кезим кече гана. Ишенбейм сен улгайдың десем ага, секелек кыз элең го кече гана. Ал кезде махаббатым эстеп алып, азырда жүрөгүмдө сыздай жара. Азырда жүрөгүмдө сыздай жара. Кайрадан жаз жадырап мына бүгүн, аралап тиктеп турам алма гүлүм. Кайдасың айтсаң боло алма гүлүм, кайдасың жүрөгүмдүн эңсегени. Кайдасың ай жүрөгүмдүн эңсегени. Ай, баракелде, рахмат. Бул жакта кыздарды дагы ырдатсак болобу? Кондуз ырдайбы? Кондуз ырдаталыбы? Кондуз кайсыл чыгарманы аткарабыз? Сиздерге Жалжалым деген чыгарманы Iya. берели. Açılgan kanang appağı gül görsün,
менің гүл бақта бүгінгі қалдым сен үшін күйіттің отыңнан жал-жалын көрінгім келе сен үшін hey 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 ойлаған ғана сырдың айта алмай аптығып кете жүрегім жан сасаң болы жақтырсаң жал-жалын қаншаға мынтіп жүрім hey 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 Ай, баракалла, рахмат. Эжеке, негизи канча бала билим алат деп айттыңыз жогоруда? 110. 110. Бул Кара Суу району эң чоң райондордун катары да. Анан 110 бала бул Кара Суу району үчүн аз эмеспи? Мындан көбүрөөк балдарды кабыл алып, сиздер музыкага шыктандырсаңыздар болобу же мектебиңиздер ошол окушуга гана ылайыктуу? Жок, бизде өзү район эң чоң район өзүң айткандай. Анан ушу контингент 110 болуп, бир мезгилдерде баягы кадрларды кыскартуу мезгили болгон, баягы сайыз жоюлуп, неме болгон учурда ошондо бизде кадрларда эми штатта мугалимдер жоюлбай эле, окуучулардын контингент составынан жоюлган экен. Ошол бойдон биз көбөйтүп албай атабыз. 2-3 жыл катар астынан мен Министерство культурага кат жаздым. Эми буюрса ошону аракет кылып атабыз көтөрткөнгө. Чынында 110 биз үчүн, район үчүн аз. Чоң район үчүн бул 110 бала музыкалык билим алганы бул аз. Бирок мен ойлоп турам, сиздер 110 деп айтканыңыздар менен бирок келгендер көп болуш керек. Келгендер көп. Бирок аларды кабыл ала албайсыздар. Алабыз, эми мүмкүн болушунча кабыл алабыз. Баягы таланттуу балдар келет арасынан, анан кошумча мугалимдер. 110дон да ашыгыраак кылып тарбиялайсыздар, тарбиялайбыз. Жакшы. Рахмат. Келиңиздер, анда чогуу даярдап келген топтун чыгармаларына кезек берели. Бар, чыгармаларыңыздар бар? Дагы кайсы чыгарманы ойнойбуз? Кундуз жеке ырдап берсең, Кундуз менен. Жеке менен аткарып берсең. Кундузга кезек беребизби? Кундуз кайсыл чыгарманы аткарабыз? Кундуз негизи ушул өзүң жөнүндө буга чейин дагы айттың. Ушул чыгармачылыкка кызыктырган менин эжекелерим болгон деп. Анан үй бүлөдө кимдер ырдайт, кимдер чыгармачылыкка кызыктырды? Биздин негизинен үй бүлөдө музыкант адам жок. Мен деле ошол кичинекейимде эме атам алып келген, ошо эжекенин колуна окусун депчи. Бирок атамдын эжеси оңуз комуз четкен экен. Анан бирок ошонун түрткүсү бар деп айтышат, бирок может ошодур. Ошо эмес. Эжеке негизи сөзсүз түрдө үй бүлөдө бир чыгармачылыкка кызыкса, бирөө ырдаса же бирөө аспап ойносо, анан ошол кишилердин гана балдары чыгармачылыкка кызыгабы? Эми бул өнөр дагы баягы кандай атадан балага дагы өтөт. Анан кийин баягы 1% талант 99% эмгек дейт. Аракет кылып таланттуулардан күчтүү болуп үйрөнгөндөр бар өнөрдү. Эмгек кылып, ошолордун бири мынакей талант, Ооба, талант. Жакшы. Ырга кезек берели. Комуздар күйлөндү. Бул комузубуз эми албетте кыргыздын комузун күйлөмөйүн күүгө келбейт, Жакшы бир чыгармалардан аткарып бериңиздер. Атайын бүгүн биздин студиябызда мейманда отурасыздар. Кезекти берели. Сиздерге Жолдубай Алибаевдин «Бир кызга» деген чыгармасын аткарып берели. Жаз күнүндөй жамгыр төксө билинбеген, жалгырак ажел жүрсө дирилдеген, табышмактуу таңгаларлык жан экенсиң, айыздыгың сыртыңдан ай билинбеген. Табышма
санай билинмеген. Шамал болуп булуттар ай көчүп турган, шам чырактуу бир жанып өчүп турган. Албаган шаркырап бир нук менен, арыктагы суу белең сен аргим бурган. Албаган шаркырап бир нук менен, арыктагы суу белең сен аргим бурган. Ишенip мен мактанган мен сөздөрүңө, ирмем жаш тамган көздөрүңө. Ичим жылы бийикте имерилсем, ип кеттиң башкага сен көз көрүңө. Ичим жылы бийикте имерилсем, ип кеттиң башкага сен көз көрүңө. Ип кеттиң башкага сен көз көрүңө. Рахмат, ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда отурган меймандарды дагы бир ирет айта кетейин. Кара Суу райондук Болуш Мадазимов атындагы балдар музыкалык мектебинин алдында түзүлгөн Кыргыз эл аспаптар деп аталган фольклордук топ. Дал ушул топтогу солисттердин бардыгы ушул мектепте эмгектенген мугалимдер. Ал эми дагы бир чыгармага кезек беребиз. Албетте биз бүгүнкү көрсөтүүнү Комус менен баштадык. Комуста жаңырган чыгармалар ойнолду. Жыйынтыктап жатып дагы таланттын аткаруусундагы жакшы бир чыгарма менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Талант. Азыркы чертеп турган кү жаңы кү десек болот. Жаңы кү? Кимдин күсү? Өзүм иштеп чыктым эле жаңы кү. Өзүң иштеп чыктың? Иштеп чыгып, бирок бунун тарыхы деле жок. Жөнөкөй эле өзүнчө мындай отуруп, баягы илхам келгенде иштеп чыгып коюп, анан ат деле кой элекмин, буга аз эле болду ошол. Ана, угуп көрөйүнчү жаңы кү. Анысы калабыз. Бул күнү жараткандан кийин бирөөлө жарымга угуздуңбу? Өзүм эжекеме угуздум, анан досторум эле. Гүлпер эжекең, Гүлпер эжекеге. Эмне деди эжекең?
эжекем молодец деп мындай өзүн жакшы дем күч берди, э? Дем күч берди. Раматылык Бекболот агай айттı эле, мен күү жаратып алып, бирок көпкө чейин угуз албай жүрдүм. Нурак атабыз айтчу экен, Бекболот, сага күү жаратканга убакыт келди, күү жарат деп анан дейт, бир канча дейт күүлөрдү жаратканга аракет кылдым, ошонун ичинен бир күү жаратып, анан атайын агайга угузайын деп барып тартын угуз албай койдум дейт. Агай негизи тартынчак киши болгон го. Анан бирок агайдын бир топ күүлөрү бар, э? Агай жараткан кийин биздин студияга келгенде тартынып жүрүп жараткан күүлөрү менен ойноп берейин деп ойноп бергенде, укмуш күүлөрдү ойноп бергенде, анысыңарда эми албетте Бекболот агайдын тартынчактыгын эмес, талантын, өнөрүн силердей жаштарга үйрөттү. Демек, күү жаратып баштапсың, бул дагы бир ийгиликке чоң кадам деп айтсак болот, э? Жакшы күүлөр жаралсын, жакшы чыгармаларды ойногула, келечегиңер кең болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда мейманда Кара Суу райондук Болуш Мадазимов аттындагы Балдар музыкалык мектебинин алдында түзүлгөн Кыргыз эл аспаптар фольклордук тобу, дал ушул топто олтурган биздин солисттердин бардыгы ушул мектепте эмгектенген мугалимдер. Биз сиздер менен коштошобуз, коштошуп жатып бардыгыңыздардын үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин эсен туруңуздар.